Учурда көптөгөн жарандар турак жай алууда кыйынчылыктарды баштан өткөрүүдө. Ал эми мамлекеттик ипотека аркылуу үй алам дегендерге баштапкы төлөм тоскоол. Эми кепилдик фонд ипотекага батир алам деп жаткандардын баштапкы төлөмүнүн 10%-на жардам берет. Кепилдик берүү шарты мындайда, биздин өнөктөш банктар кредиттик комитеттин чечимине ылайык ошо жарандардын атты жөнү, алардын условиясы менен бизге арыз жөнөтөт. Портфелдик түр менен, тип менен берилет. Бул жиберилген замат эле ошондо эле банк биздин кепилдикти алды деген келишимде ошондой пункт бар, ошону эле алат да, бир күн да күтпөйт да. Мындай кепилдик Кыргызстандын банктык тутумунда биринчи жолу ишке кирип жатат. Жаңы шарт Бишкек менен Ош шаарынын тургундарына тиешелүү эмес. Ал эми кепилдик алуу өтүнүчү жана банктагы ипотекалык насыяга арызды кароо процесси менен автоматташтырылган. Эгерде банк кредитти жана кепилдик фонд баштапкы төлөмдү берүүгө макулдук берсе, жаран баштапкы төлөмдүн 2%-ын банкка которот. Ал эми Баткен облусунун жашоочулары үчүн аталган 2%-дык төлөм алынбайт. Кыргызстандын аймактарында жашаган үй бүлөлөрдүн кирешеси мындай чоң шаарларга караганда бир аз азыраак, ошондуктан ошол именно аймактарда жашаган үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыз кылуу, ошол турак жайдын мамлекеттик ипотеканы ошолорго жеткиликтүү кылуу үчүн ошол кепилдик фонд менен биргеликте кол коюлуп, анан ошонун негизинде кепилдик фонд 10%-дык гарантия берет. РСК банкы аркылуу өзүңүздөр билесиздер, ошол КФW немис өнүктүрүү банкы менен биз Кыргызстандын аймактарында жашаган жарандарга доступная ипотека, арзан ипотека багыты боюнча биз ипотекаларды берип келебиз. Ушул жылы кепилдик фонд тууралуу жаңы мыйзам күчүнө кирген. Анын алкагында аталган фонд жана мамлекеттик ипотекалык компания РСК банкынын ортосунда макулдашууларга кол коюлду. Бул мамлекеттик ипотеканын жеткиликтүүлүгүн арттырат. Долбоорду Германиянын KfW өнүктүрүү банкы ишке ашырууда. Анын бюджети дээрлик 15 миллион евро. Ал республика аймагындагы кирешеси аз үй бүлөлөрдү колдоо максатында жасалып жаткан иш-аракеттер. Биринчи взнос жетпей атканда адамдар значит кепилдик фондко кайрылса болот. Значит биз кепилдик фонд менен ушул келишимдин аркасында ушундай адамдарга жардам берип жеңилдетип атабыз да. Залогтору жетишпей, взностору жетишпей жүргөн адамдар болсо, ушул кепилдик фонд аркылуу кепилдик алып ушул кредиттерди алса болот. Аймактарда жаңы турак жай сатып алуу үчүн 8% менен 15 жылга чейин берилет. Ал эми алгачкы төлөм алынып жаткан турак жайдын жалпы баасынын 20%-ын түзөт. Белгилей кетсек, мамлекеттик ипотекалык компания 2022 жылдын биринчи жарымында 1041 үй бүлөнү турак жайлуу кылды. МИИК иштеп баштагандан бери 8000ге жакын адамды дээрлик 13 миллиард сомго каржылаган. Сүйүнөй Тагаева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.